табышмалыктан окутуу. Азыр бизде алифбе сабагы балдар. Азыр мен силерге бир жомок айтып берем. Алгач табышмак айткым келип турат. Аны көргөн айбыгар өзү жырткыч жаныбар. Бул эмне балдар? Эң башкы тамгасы К экен. Ооба балдар, туура таптыңар. Бул табышмактын жандырмагы карышкыр болчу. Кийинкиде балдар мен бир нече сүрөттөрдү көрсөтөм. Ал сүрөттөрдүн башкы тыбыштарын кармап калгыла. Ошондо бир сөз келип чыгат. Эшик, челек, карандаш, ийне. Башкы тыбыштарын эстеп калдыңарбы балдар? Ч, К, И. Демек, бүгүнкү биздин алифбе сабагынан өтө турган жомогубуздун аты карышкыр менен эчки экен, балдар? Туура таптыңар. Анда жакыныраак келип угуп отургула. Карышкыр аскада оттоп турган эчкини көрөт. Шилекей агат. Ал аскага чыга албай турганын сезди. Анан эчкиге: "Төмөнкөлүп оттобойсуңбу? Жери түз, чөбү ширин экен", дейт карышкыр. Рахмат, каке. Сен мени тойсун деп чакырбай эле өз кырсагыңдын камын ойлоп жатпайсыңбы? Деди эчки. Мына ушундай кыска гана жомок экен, балдар. Муну Лев Толстой деген жазуучу жазган экен. Эми карышкыр кандай жаныбар? Жырткыч жаныбар, токойдо жашайт, эт менен тамактанат, терисин ичик кылышат адамдар, Ал эми эчки кандай жаныбар болушу мүмкүн, балдар? Азыр чогуу көрөбүз. Эчки үй жаныбары, короодо жашайт, чөп жейт, сүт, эт берет. Бул адамдар үчүн пайдалуу жаныбар экен, балдар? Силер дагы карышкыр кандай жаныбар, эчки кандай жаныбар? Өз оюңарды толуктагыла. Биз кийинки кадамга өтсөк, көп чекиттин ордуна керектүү сөздөрдү койгула. Силер жомокту китептен жакшылап окуп, көп чекиттин ордуна керектүү сөздөрдү таап алсаңар болот. Карышкыр аскада турган көрөт, дейт. Жери чөбү экен, дейт карышкыр. Сен мени деп чакырбай эле өз камын ойлоп жатпайсыңбы? Деди, дейт, балдар. Силер жомокту жакшылап окуп, алифбе дептериңерге бул көп чекиттүү сүйлөмдү көчүрүп, керектүү сөздөрдү жазгыла. Суроо: карышкыр эчкини кайда чакырды? Эмне үчүн? Экинчи: эчкиге сен кандай кеңеш берет элең? Балдар, бул суроолорго дагы жооп таап менин өздүк баракчама айтып бересиңер, Анда үйгө тапшырма, балдар. Жакшылап көңүл бургула. Дептерге көп чекиттүү сүйлөмдү жазып, керектүү сөздөрдү коесуңар. Жомокту жакшылап окуйсуңар. Жомоктогу каармандарды салыштырып, мүнөздөп бересиңер. Бул жерде салыштыруулар болгон, бирок силер өз оюңар менен дагы толукташыңар керек. Силерге жомок жактыбы, балдар? Жомок жаккан болсо, бардык сабак учурундагы тапшырмаларды аткарып, менин өздүк баракчама жөнөтүп койгула. Саламатта калгыла, балдар.